Обода Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасы. Бул көрсөтүүдө биз кыргызстандыктардын жашоо турмушу, ошондой эле жаратман каармандар тууралуу баяндар сунуш кылабыз. 58 000 адамды тейлеген 17 мед кызматкер Чүй райондук тез жардамдын оор шарттары. Мына жаткырып келатканда, бул на колесах да. Ондан токтогонду жылып детакка барып сүзүлчү да кишилер. Муну да этияттап, муну водительдер жасап койгон мындай кылып тире такалып калсын депчи. Жаук чегара нарындык балчылардын ишин кыйындатты. Бул маалда алуучулар келип калчу эле, быйыл баягы ооруга байланыштуу дагы алармандар дагы азырынча белгисиз келе элек. Пандемия ички туризмди жандандыра баштадыбы? Баткендеги тоо арасында кооз жаратылышы бар айыл тургундары эс алуу жайларын куруп жатышат. Бизде өтө шанс чоң. Меникиден шарты күчтүү жерлер көп. Олар онунан өткүзүп жасаса болот. Төгө чыгармачылык керек да. Аралдагы кыргыз борбору, Сахалин аймагындагы кафе кантип Мурас маданий борборуна айланган. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Көрсөтүүнү медицина кызматкерлеринин түйшүктүү шарты катаал жумушу тууралуу тасма менен баштайын. Чүй райондук тез жардам кызматында 17 киши эмгектенет. Карамагында 3 унаа болгону менен адистердин жетишпегенине байланыштуу бир эле бригада кызматта. Алар райондогу 31 айылдын 58 000 калкын тейлеш керек. 6 000 сом айлыкка иштеген ак халатчандар түзүлгөн шартка наразы болуп, тез жардамдагы көйгөйлөрдү Азаттыкка ачык айтып чыгышты. Мед кызматкерлердин ал акыбалын көрүп келүү үчүн кесиптештерим Айбек Бийбосунов менен Бексултан Абибакир уулу Чүй районуна барып келишкен. Апа, кандай болуп калды? Болот кичинеден. Башы сызган жоксузбу? Ооруп атат, жүрөгүм айланып. Жүрөгүм айланып, дагы кускан жоксуңарбы? Жок. Умукүлсүн Мадамбекова кичүү баласын медициналык окуу жайга тапшыртканына өкүнүп турат. 62 жаштагы апа мындай жыйынтыкка пандемия учурунда келди. Анткени анын тез жардам кызматында иштеген уулу абышкасы экөөнө COVID-19 илдетин жугузган. Баласынын алган айлыгы дары-дармекке да жеткен жок. Мына медике окутабыз деп 3 баланы азабын биз тартып отурабыз. Мына жугуп, жумуштан жугузуп келишти. Мына эмне? Мага ушул керек беле картайгандар. Болгон гипертониямды, сахарымды бүт коскоду. Мына 40 000ден ашык дарыга, акчага, кышка даярданган акчаны бүтүрдүк. Булардан башка биз мына пенсиямды карап отурам, мынакей дагы дары алам деп бир тыйын бир токош чейлеттим. Ушкандай болсун 5,5 000 менен ким жашайт я? Бул биздин өкмөткө эл керекпи же жокпу билбейм. Өпкөсүнөн кагынган Мадамбекова 21 күн ооруканада жатып, ары барып бери келгенин айтат. Ден соолугу азыр да жакшы эмес. Кычкылтек концентраторунун жардамы менен дем алууда. Переживать эткенби? Басына ары бертаңда? Бастым, аябай бастым. Көп бастым. Мутуң кишиген жокпу? Жок. Шикап турбу. Жок, шүр. Апа ооруканадан эки нерсени жакшы түшүндү. Дарыгерлердин эмгегине баа берди жана аларга болгон мамлекеттин мамилесине нааразы болду. Бул неблагодарный труд экен. Медиктин, мореке младший персоналдын иштеген ишичи просто адамчылыгыз. Тамак жей албай атсаң, оозуңа кашык менен берип атты. Ким обязан ошол эткенге? Мен кырып жашайт деп таң калчумун. Мына башыбызга келип отурат. Жашайт экен ушинтип эле. Тиги жака урунат экен, бияка урунат экен, кошумчалык табам деп жанталашат экен. Ушинтип эле жашайт. Айла жок. Дастан Насыпбек уулу ата-энеси пневмония болуп калгандан бери иш графигин кыскартып, жарым ставкага өтүп алды. Мурда айлык маянасы 6 000ге чукулдаса, азыр 2900 сом алат. Так, мына могу концентраторду алдым, 53 000 алдым. Больницадан чыккандан кийин дагы улантыш керек экен, кислород мененчи. Ушуну алдым, бул бир. Анан кийин мына могу аппараттарды алдым да. 53 000ден тышкары бул давление ченейич алдым. 4,5 000 3,5 000 болду да. Электронныйын алдым, тагыраак болсун деп. Так, глюкомер алдым. Көрүп алалы. Так, муну канча болду? 3 000 бир канча болгондо тагы
цифраларын унутуп атам, чегинден алып алгам. Так, анан 1,8 метр алдым. Эң эле арзаны ушу болуп тур да, 977 сом болду да. Так, всё, в принципе, керектүүлөр ушулар. Ой, мен жумушка кеттим. Чүй районунун тез жардам кызматында 17 киши эмгектенет. Алардын карамагында 3 унаа болгону менен адистердин жетишпегенине байланыштуу бир эле бригада кызматта. Алар райондогу 31 айылдын 58 000 калкын тейлеши керек. Бул машинабыздын өзү состояниясы ушундай. Бул носилка жаткырып келатканда, бул на колесах да. Ондан токтогондо жылып тетакка барып сүзүлчү да кишилер. Муну да этияттап, муну водительдер жасап койгон, мындай кылып тире такалып калсын депчи. Медицина болгонунда я ничего не придумал. Эч кимди каралаган жокмун. Болгон эме мына биксибиз бар, эмебиз бар, амбушкабыз бар. Ой, состояниясы ушу. Машинанын эскисин көрүп атасыңар. Например, мынакта отурганда жайдын күнү азыр данын сизы киргенде могу жери печка. Мотор могу жерде турат. Ызыганда кайнайсың да. Рен элечи. Эми билбейм. Кылып эле атышат го, бирок кылган уш экен да. Калыс Ишеналиев дарыгерлердин купулуна толбой жаткан УАЗдын айдоочусу. Унаа жаман жолго ылайыкташканы менен кемчиликтери да бар. Скорость жагынан начарыраак, конечно, беркинде иномарочный эмелерге караганда. Скорость слабый билесиңер, российскилердики анча. Аябай суукта сууrak эле болот. Слабыйраак печкасы бар. Иномарка менен каршы по-любому масма менен жердейди. Аларда болот деп атам. Калыс Ишеналиев техниканы жакшы түшүнгөндүктөн УАЗдын майда барат жерлерин өзү эле оңдоп алат. Орусия чыгарган унаанын жылы жаңы болгону менен ар дайым техникалык тейлөөгө муктаж. Сүйлөтүп өткөнбүз могу уголокторду. Биздер өзү көп жүрөбүз, анан кийин батырашатып эсерет да. Анан бул уголокторду придумай деп. Күчтөгөн турбайсыңарбы, Сүйлөтүп коебуз да. Чүй райондук тез жардам кызматкерлеринин түзүлгөн шарттарга нааразы болуп жатышын жетекчилик негизсиз деп эсептейт. Себеби бул жердеги абал башка райондорго салыштырмалуу алдаганча жакшы экенин айтып жатышат. Түзүлгөн шарттарга нааразы болбош керек. Айлыгына нааразы болуп кайрылган. Түзүлгөн шарттар өзүңүздөр көрдүңүздөр, мынакей ремонт иштери жүрүп атат. Бүт оборудованиелери бар. Среднем бир 6,000–6,5 миңден алышат. Эми айтып атпаймынбы, өкмөттүн токтому бар. 2011 жылы чыккан. Ошонун негизинде биз начисление жасайбыз, ошонун негизинде акча алышат. Мен аны өзүм ойлоп тапкан эмесмин, ошо өкмөттүн постановлениянын негизинде начисление жүрөт. Жолдошум абал азыр 2 кислород менен дем алып атат. Болгон уколдордун баарын алды, күчтүү уколдорду алды. Өзүбүз бүт болгон уколдорун алып бердик. Азыр таблеткага которду. Мария Абсалиеванын жолдошу Токтосун Жекшеналиев Чүй райондук тез жардам кызматында 23 жылдан бери айдоочу болуп иштейт. Өткөн айда пневмония илдетине чалдыгып, 25 күндөн бери реанимацияда жатат. Кислород толтуруп берип койсоңор, аны алып. Толтуруп бере албайсыз? Жок, кече эле врач айткан, толтуруп беребиз. Туруңуз, директор обход кылат, кой туруңуз азыр биртике. Директор жүрөт обход кылып. Эмне дейт? Директор жүрөт обход кылып. Обходдон кийин деп койдум. Негизи бүгүн бул реанимациядан чыгып кетти деп айтты эле. Ооба. Айткан, мына күтүп отурабыз уулум болуп. Канчадан бери күтүп? Эртеден бери күтүп атабыз. Үйдөн барып карайсызбы жолдош? Ооба. Тез жардам кызматынын айдоочусу илдетти кайдан жуктурганын эч ким так айта албайт. Себеби эмгек өргүүсүнөн кийин жумушка жаңы чыга баштаганда ооруп калган. Жоопкерчилик деген болбойт экен, иштеп аткандан иштейм деп эле болбой. Анан ошо июль айында отпускага чыккан. Анан кайсы убакта жукта эмне болду, аны эч ким биле албайт экен да, бир эле Кудайдын колунда болбосо.
Мария Абсалиева жолдошун бүгүн үйгө алып кете албай калды. Дарыгерлер сатурациясы төмөндөп кеткенин айтып, үй шартында дарылаганга уруксат берген жок. Абсалиева жолдошун бул илдеттен айыктырып алса тез жардамда иштетпейм деген ойдо. Себеби жумуштун кооптулугу жана айлыктын аздыгы менен түшүндүрүүдө. Айбек Бийбосунов, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык, Бишкек. Эгер мед кызматкерлер ушундай оор абалга кептелип жатса, анда айылдагы элдин абалын айтпай койсо да түшүнүктүү. Ал эми Чүй райондук тез жардам кызматкерлеринин шартына бийлик көз салат деген үмүттөбүз. Эми нарынан келген баянга назар салсак, ушул тапта Теңир Тоо балчыларынын иши кызып турган кез. Бирок дүйнөнү пандемия каптай электе эле бал сатууда кыйынчылыкка тушкан чарбагерлер эми чегара жабылып экспорт маселеси андан да татаалдашып кеткенин белгилешет. Ат башылык балчыларды Мирлан Кадыров кепке тарткан. Арылар негизи үчкө бөлүнөт. Эркек ары, анан жумушчу ары, анан эне ары деп. Бул жерде бүт эле жумушчу арылар экен. Эне арысын табыш үчүн тиги ылдый жагын бүт касып бир карап чыгыш керек да. Ал могу бир семьяда, могу бир челекте бир эле эне ары болот да. Бул Жаныбек Өмүракуновдун балчылыктары. Жердиги ат башылык болгону менен көп жылдан бери Бишкек шаарында турат. Ал балчылык иштин азабын 20 жылдан бери тартып келатат. Эми жумушу оор жумуш. Бул баягы көп киши бал челек курап алсаң эле тиги өзү алып келе берет деп көп киши айтып калат да бизге делечи. Бирок ошол канчалык эмгек кылсаң, ошол бул жаз күз биз эч жакка жыла албайбыз да. Ушул арыны караш керек. Эмгеги аябай эмгекти талап кылат. Тыкат караш керек. Бир эле жеринен кетирип алсаң, ошол бир жылкы эмгегиң талаага кетет да. Көбү ошол жумушу жеңилдеп ары багып алышып 1-2 жыл карагандан кийин тыштап салгандар да көп, жумушу оор экен деп. Анан бул арынын жумушуна ушу неме кылып алсаң, көнүп, анан ушу арыны жумушун тыштай албайсың да. Бул көнгөндөн кийин бул арыны бакпай тыштап кете албайсың. Ат башынын ак балы буга чейин бир катар эл аралык сынактарда бааланган. Маселен 2019-жылы Британияда алтын медаль сагынган. Бирок бал азырынча ички рыноктон сырткары чыга элек. Маселен Жаныбек Өмүракунов 1 жылда өндүргөн 10 тоннага чукул балын Бишкек шаарындагы дүкөндөргө тааныштар аркылуу сатат. Балдын 1 килограммы дүңүнөн 250 сомдон. Дүйнөнү пандемия каптай электе эле бал сатууда кыйынчылыкка тушкан балчылар эми чегара жабылып, экспорт маселеси мындан да татаалдашып кетти дешет. Эң чоң маселе ошо сатууда да. Сатууда жылыга бул маалда алуучулар келип калчу эле. Быйыл баягы ооруга байланыштуу дагы алармандар дагы азырынча белгисиз келе элек. Сырттан келип калышчу, алардан пока дайын жок. Быйыл андан да көбүрөөк болот го, сатуу кыйыныраак болот го негизи. Салыштырганда эми ат башынын балы негизи эле жакшы болот. Биякта эс барса көп таза да болот, ак бал болот. Чүйдүкү баягы чүйдүн бакшак аралашып кетип, аяктыкы баягы ар кошкон болуп кетип, анан даамы ар кандай болуп калат да. Бул ат башыныкы негизи мен канча жыл уже 20 жылга чукулдайын деп калды балчы болгонума. Баары бир эле ошо ат башынын балын алуучу дагы көп, сатканга дагы ат башынын балы оңоюраак да. Анткен менен бал адамдын иммунитетине пайдалуу дегендер ат башыга атайын келип, бирин серин сатып алып кетип жатышкан экен. Арынын балын гана эмес, прополис сыяктуу азыктарын да дары катары пайдаланып жүргөндөр арбын. Аябай пайдалуу да бул. Муну чайнаганда тиштин түптөрүнө, тамак ооруларга,
Шығып ооз көгүндөгү эмне оору болсо ошого аябай пайдасын берет да. Түштүн түптөрүн аябай бекемдейт. Жакшы, бул аябай негизи арын өзүнүн баардык нерсеси пайдалуу. Өлүгү деле пайдалуу, өлүгүн дагы дары кылышат. Муну чайнаса буда пайдалуу. Чакса уусу пайдалуу, уу болгону менен. Быйыл ат башыда күн суугураак болду. Аба ырайына байланыштуу балчылар ишин башка жылдарга салыштырмалуу 15-20 күнгө эрте жыйынтыктоо алдында турушат. Анткени жаан жааган күндөрү арылар иштей алышпайт. Бул бал өндүрүүдө түздөн түз таасирин тийгизиши турган кеп эмеспи? Мирлан Кадыров, Азаттык. Кызыктуу каармандар болсо бизге кабарлап коюңуз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз көрүп жаткан Азаттык радиосунун данысты телепрограммасы. Пандемияда түзүлгөн кырдаал айрымдарды жумушсуз калтырса, кээ бирөөлөрдү жаңыча изденип, жаңы идеяларды ишке ашырууга түртүп жаткандай. Баткен районунун тоо арасындагы Кыштут айылынын тургундары элдин алыска эс алууга бара албай калган абалынан пайдаланып, ички туризмди жандандырууну колго алышты. Алар айылдагы кызыктуу уламышка бай кооз жаратылыш аймагына эс алуу жайларын куруп жатышат. Негизги киреше Орусиядагы мигранттардан келип турган бул айылда эми туризмден пайда табуу аракеттери башталды. Кыштут айылындагы самалыктарды кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тасмага тартып келген. Кыргыз жасап атам. Мына эшик терезелери азыр кем болуп турат. Мына түндүктөрүн дагы полный ишенесиңер мотоциклдин эле дискаларга жасап атам. Булардын эшик терезелери бүтөт, полдору бүтөт, мына обшивкалары бүтөт. Анан бир 5-6 адам мындай рахат алып чай иче турган жер болот да бул жерчи. Башты неге дарактын үстүгө курдуңуз? Дарактын үстүгө расходу аз болсун деп курдум да, болсо темирден көтөрүп чыксам алга айтмакчы көп кетет расход. Анан бул дарак өтө пышык дарак. Бул тонновой жүктөрдү көтөрөт. Минтип быйыл жазда Дария жээгиндеги багына курулуш баштаган Дүйшөнкул Жапаров бир да уста жалдаган эмес. Бардык жумуштарды өз колу менен жасап, 100 жылдык чынарбактын башына сөөрү куруп алыптыр. Буюрса, аз күндө даяр боло турган эс алуу жайына куураган бактардын тамыры, кооз таштар менен шөкөттөп келген конокторун көңүлүн таба тургандай болобуз дейт. Бизде өтө шанс чоң. Биздин айылдачы. Кечин эле ына кылышып 3 километр айылыбыз чозулуп жатат дарыянын боюнда. Каалаганы ар кандай нерселерди жасаса болот. Меникиден шарты күчтүү жерлер көп. Олар онунан өткүзүп жасаса болот. Бул жагы дагы 3 километр машина барат. 6 километр биз туристический база Баткен эмес Кыргызстанга таанымал жерлерди жасасак болот. Только чыгармачылык керек да. Чыгармачылык керек, шарт түзүп беришибиз керек. Керек болсо жатаканасыга чейин түзүп беришибиз керек. Айыл жеринде ансыз да киреше саналуу болгондуктан бардык чыгымдар үнөмдүүлүк менен каралат. Дүйшөнкул абада жаңыдан баштаган эс алуу жайын дээрлик баарын айылдагы эле пайдаланылбай калган оокаттардан жасаган. Короосуна кирген киши таң калчудай таштар өзгөчө жасалып, таң калтырбай койбойт. Биздин айылда Кудай Таала берген нерселерден гана алып келип жасайм да. Мына полдогу брусчатка дейсиңерби, мына таштарды алып келип, олорду алып келип, бул жерден мен базар учардан бирдеке алып келген жерим жок. Бүт эле өзүм фантазияма жараша эле жасаймын. Келген адамдар суктаныш үчүн жасап атам.
Кыштыт айылы кышында 3 ай күн тийбей, жай саратанда 3 ай көрбөйт. Төрт тарабы бийик аска менен курчалган. Мындан тышкары бир топ легендага айланган айыл тууралуу алыс жакындарга кызыгуу жараткандыктан ички туризмди жандандырууга жакшы мүмкүнчүлүк. Быйылкыдай шартта башка аймактарга эс алууга барчуларда жолтоо болуп жаткан учурда жакынкы айылдардан болсо да туристтерди тарталы, каражат табалы, мүмкүнчүлүктү пайдаланып калалы деген айылдыктар жабыла эс алуучу жайларды кура баштаптыр. Алга умтулуулар болуп, Россияга бара албасак дагы мындай жерлерди кичине өнүктүрсөк, мурда мен ушул бактан, ушул жерден бактарак, терек, жолсу өрүк, чөп болуп отуруп, bir 50 mingdey kirеше ала турган болсом, эгерде мен ушул мына эки сөрүнү дагы бир экөө-үчөөнү кошуп туризмди өнүктүрүүгө аракет кылсам, дагы билгендер, көргөндөр, коңшулаш Таян, Согмент айылдары билсе, келе баштасалар, эгерде может мага эки эселеген 100 ming деген киреше киреби деген ойлор менен ушуну мен уюштуруп отурам. Каландар деп аталган эс алуу жайындагы ашкананы колго алам деп Тойчалине жубайы Гүлжамал эже даярданып, анча-мынча тамак аш жасоону интернеттен үйрөнүп да жатыптыр. Ансыз да үйдө жумушсуз олтурган эже үй бүлөлүк кирешени арбытуу үчүн бар күчүм менен кыймылдайм дейт. Ушекке келген конокторго продукталарын алып келсе, тамактарын пиширип берем. Үйдө дагы бекер отурбай, күйөөмө жардам берейин деп кол кабыш кылам да. Жаштар, жумушка жарамдуу эркектердин басымдуусу миграциялап жүргөндүктөн көпчүлүк кыз келиндер жумушсуз үйдө олтурат. Аялдар үчүн турист тартуу максаты ишке ашып кетсе, алыс жакындан келчү эс алчулар көбөйсө, жумуш орундар түзүлүп, дүкөндөн карызга оокат алчу кыз келиндер да акча кармап калмакпыз дешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Эми көрсөтүүнү чет жактагы журтташтар жашоосу тууралуу баян менен уланталы. Орусиянын эң четки аймактарынын бири Сахалинде кыргыздардын Мурас маданий борбору иш алып барат. Ал жерде даам татып, той мааракелерди эле уюштуруп тим болбостон, наристелерге, өспүрүм балдарга кыргыздын салт санаасы ыр-бийин үйрөтүп, атайын китепканада кыргызча китептерди окуганга берип турат экен. Миң уккандан бир көргөн дегендей, ыракы чыгыштагы Арал Сахалиндеги Мурас маданий борбору тууралуу Айгерим Акылбекова баяндайт. Илгерки биздин баатыр Жаңыл мырзаны алып көрөлү, Жаңыл мырза кандай баатыр болгон. Ошону алып кызыгып бир интернеттен карап окуп көргүлө. Силер аны түшүнүшүңөр керек. Бийлегенде силер күч менен, кылыч менен, кылыч менен чапканда, күч менен, батка менен, ошону силер элерге жеткизишиңер керек. Бул Акмарал бий тоонда кыздар Орусиянын Сахалин аралында жашаган мекендештердин балдары. Айланган жерди көрсөткүлө. Давайте, баштады. 1, 2, 3. Кыздарга үйрөтүп жаткан Айнура Мукашева Мурас борборун жолдошу Улан менен 3 жыл мурда ачкан. Адегенде бул этно стилдеги улуттук кыргыз тамак аштарын даярдаган ашкана болчу. 2 жыл мурда ал кыргыз салт сана жана маданиятын көрсөткөн Мурас борборуна айланган. Этно кафе деп ачканыбыздын себеби эмне дегенде, биякта Сахалинде 2 жыл мурун эле 30 миңден ашык кыргыз бар болчу. Азыр андан дагы көп. Ошо кыргыздар абдан көбөйүп, анан биз жолдошум Улан экөөбүз отуруп ойлондук да. Ушунча кыргыздар келип атса, ушул жерде балдар төрөлүп атса, анан кийин ушул жерде бала бакчага барат, андан кийин школго барат. Биздин 2 балабыз Кыргызстандан жашынакай эле келишкен. Андан кийин эле бу жерден өз эне тилин унутуп башташты. Ошондон улам идея келди бизге. Ушундай кыргызча ушундай бир ачсакпы депчи. Конечно, башында каражат деле жеткен эмес, бирок биздин желаниябыз ошол каражатты жеңди да. Южно-Сахалин шаарында жайгашкан борбордун кереги ооктар менен кооздолуп, түндүк орнотулганы кадимки көчмөндөрдүн боз үйүн элес кылат. Улан Болотбек мунун баары ал тургай токоч бышырылган тандырда Кыргызстандан алып келингенин айтат.
кто-то печет на... Бизде дасторкондо дайыма тандырга жабылган токоч боорсок болот. Тандырды да Кыргызстандан алып келгенбиз. Токочтун даамы окшосун деп биз тандырга көмүр менен от жагабыз. Свое родное. Келгендер музей сыяктуу көрүшөт да. Көп кыргыз жарандары Кыргызстанга бара албагандар да бар да. Алар ошол жерден келип бир чыны чай ичсе дагы ошол Кыргызстанга келгендей болуп, ошентип аябай ыраазычылыктарын билдирип, анан баягы каякта жашабайлык баары бир жашоо улана берет экен да. Балдар төрөлө берет, адамдар кете берет. Мындай биздин каада Кыргыздын каада салты менен той өткөзгөндө ушер абдан бир сонун көрүнөт, колоритно, орустар айтат, колоритно очень депчи. Борбордо кыргыз диаспорасынын майрамдык иш-чаралары, той аштары байма-бай өтөт. Кыргыз колоритиндеги этнокафеде кыз узаткандар арбын. Алас, арбаледен калас. Умай эненин образын аткарган Акылай Калыкова Сахалин аралына 8 жыл мурун үй бүлөсү менен көчүп келген. Сахалинде ушул тапта почтада оператор болуп иштейт. Кудайдын бир бизге берген бир белеги, бизге берген бир буйругу экен. Ушул Сахалин шаарында Айнура менен Улан ошол кыргыздын этно кафесин ачып, ошо этно борборун ачканда биз абдан кубандык. Анткени өзүбүз баягы жашоо турмуштун жүгү менен жүрүп, жумушта, эртели кечке жумуштабыз. Үйгө келгенде ушу чарчап келип балдарыбыз менен деле убакыт бөлгөнгө чынын айтканда убакыт тар болуп калып атат да. Акылай иштен тышкаркы маалда кыргыздын салт санасы тууралуу айтып берип, такай балдары менен борборго келип турат. Ал Мураз мекенге болгон сагынычты таратат деген журтташтардын бири. Ушу кыздарыбызды алып келип, балдарыбызды алып келип, бул жерден кыргыздын үлп адатын, салт санасын, оюндарын, бийлерин ушу үйрөтүп, анан бул жерге келгенде деле ушул колубуздан келишинче аракет кылышат. Ошо элдер бешик таап, ошо бала бешикке салып, салт саналар кандай болду эле, ошолорду кантип келатабыз. Сүнөт тойлор болуп турат. Тарыхын унутпаганга аракет кылып келатабыз. Сахалин Кыргызстандан 5300 чакырым алыстыкта жайгашып, Орусиядагы кыргыздар жашаган эң четки өрөөн болуп эсептелет. Орусиянын Сахалин облусунда Кыргызстандан баргандар негизинен курулуш жана балыкчылык тармагында иштейт. Айнура Мукашева жолдошу жана үй бүлөсү менен мында 10 жылдан бери жашап жатат. Мураз борбору жакында эле облустагы улуттар ассамблеясынын курамына кирген. Ассамблеянын курамында 14 диаспора бар. Сахалиндеги ассамблея эл аралык уюму бизге чыкты. Биздин ишибизди жогору деңгээлде баалап, анан кийин бизди өзүнүн составына кошту. Биз кыргыз диаспора эмеспиз, ошондо анан кийин биз анда биз өзүбүздү ушундай жакшы көрсөтөлү, бул чоң деңгээлде деп, анан кийин культурный центр Мураз наследие деп ошондо биз 2 жыл мурун өзүбүздүн атыбызды коюп, көрсөтмөлөргө чыкканда биз өзүбүздүн жана шырдак, тушкиз, анан жана комуз ушундайыбызды алып чыктык. Анан Расмий маалымат боюнча Сахалинде 10 бинден тегерегинде кыргызстандык жарандар бар. Бейрасмий маалыматтарга караганда алардын саны 30 миңге чейин барышы ыктымал. Айгерим Акылбекова, Давран Игамбердиев, Азаттык. Мына ушундай баяндар бүгүнкү Данистенин мазмунун түздү. Азаттыктын YouTube каналына да баш багып туруңуз. Ал жерде биздин ар бир программабыз жайгаштырылган. Студияда мен Сабыр Абдумомунов болдум. Кийинки дүйшөмбүгө чейин эсен туруңуз.